Талас районунун көкөрчү жигиттери Бакаята командасынын oyuncuları Durasага жеке oyun таласында аттардын сүйлөгөнүнө болбосо адамга мынакей жеткизип ушу көкөрүнө алып берип аткан аттагы мыкты элеген Марниш талашынын көтө күнүгү менен Төлөбеков Эрлар 1990 туулган Намыс аттуу күнүгү менен Жаңыбай уулу Райымберди Ракко 1995 туулган Полковник аттуу күнүгү менен Дамир уулу Беккото 1995 туулган Тайланд аттуу күнүгү менен 8-чи катарда Эдилбек уулу Турат 1994 туулган Актанов аттуу күнүгү менен 9-чу катарда Коргонбаев Тойчу 10-чу катарда Урусбеков Майрамбек 1994 туулган Карашулкар аттуу күнүгү менен 11-чи катарда Нурманбет уулу Чубак Аватар аттуу күнүгү менен 12-чи катарда Жакып уулу Чыңгыз 1998-жылы туулган Эргашка аттуу күнүгү менен ой көрсөтүлдү. Талас районунун спорт инструктору Жоробеков, ал эми тренери Орозбаев Жолки, жетекчи Сапралиев Дамир. Мына ушул курамдагы көкөрчүлөр бар Талас районунун курамы болду. Ансыгандай мынакей мынакей азыр Бакаята командасынын оюнчусунун такымында Азамат мынакей Улакаев Кантыр 1992-жылы туулган Аккоян аттуу күнүгү менен 8-чи катарда Үсеев Нурлан 1991-жылы туулган Шамал Кашка аттуу күнүгү менен ошондой эле 9-чу катарда Мотуев Өмүр 1987-жылы туулган Тоор аттуу күнүгү менен 10-чу катарда Сабиров Айдамир 1997-жылы туулган Чымкент аттуу күнүгү менен 11-чи катарда Баурбеков Дастан 1995-жылы туулган Айгаш аттуу күнүгү менен 12-чи катарда Казакбаев Из 1979-жылы туулган Месси аттуу күнүгү менен ансыгандай мынакей Бакаята районунун жаштар истек дене тарбия жетекчиси спорттун инструктору Ишенкулов, ал эми Бакаята районунун көкөр федерациясынын президенти Козов Айбек, ал эми башкаруучусу Жолдошов Чаткал. Мына ушул командадагы курамдагы жеке оюн талашынан оюн орун алууда Чымкент деген күнүгү менен азыркы сиздердин алдыңыздарда Бакаята командасынын оюнчусу Сабыров Айдамир жана ошондой эле ошого карама каршы эки аттын туруп аткан караңыздарчы, эки аттын туруп аткан Аватар күнүк менен Чымкенттин туруп атканын көрүп өйдөсүздөр. Аватар бул эми Аватар көптөн бери бир жерде туруп улакка көптөн бери челек болчу. Аватар деген күнүк менен жеке оюн талашында Нурманбет уулу Чок. Аватар күнүгү менен биздин Нурманбет уулу Чок оюн көрсөтүүдө. Ал эми мынакей биздин Алканов ат майданында оюн көрсөтүп аткан бизден дагы Бакаята командасынан Сапыров Айдамир мынакей оюн талаада оюн көрсөтүп атат. Мыкты деген жигиттер азыр жеке оюн талашында оюнду жакшы көрсөтүп койдобуз. Эки аттын туруп аткан көрүнүштөр эки аттын көрүп. Булардын баштарын жаныбарлардын тиги гана жок да. Ат адамдын канаты демекчи мынакей ат. Мына эки аттын мыкты деген Талас областынын мыкты деген жүлүктөрүнүн бири. Азыр эми эки жактын Орозбаев Жоки. Бул эми ушул Аватарды үйрөткөн Орозбаев Жоки болчу. Аватар мына ушул жерден Кара Суу айылында
ушул жерден Орозбай жоки үйрөтүп анан кийин азыркы аватыратка конгон. Ал эми ошондой эле Айдамир эми алдырбаганга аракет жасоодо. Сапиев Айдамир красавчик. Орозбай жоки мынакей кайра эле улакка жакындап калды. Есеп 2-0 есебинде. Орозбай жоки эңкейүүдө. Эки аттын тең эч